Анан бизде көбүбүз коркобуз. Эгер башыбыз бир жамаатка биригип, соода энергия палатасына бириксек, өкмөт контролдоп, эркиндиктен ажыратат деген гипотеза бар. Бул ошо Казакстандагы болгон үлгүлөрдү алып келип бизге айтат да, Атамекен деген соода энергия палатасы пайда болбоду беле, төлөмдөрүн чоңойтуп албады беле депчи. Ал түп тамыры менен бизге үлгү эмес. Биз атайын командабыз менен Туркияга барып, континенталдык моделдин соода энергия палатасынын иштөө жолун үйрөнүп келгенбиз. 2 жума ошол жерден окууну өтүп келгенбиз. Анан демократиянын чордону болгон Европадагы Германиянын моделин алып, түрктөр ошолордон мыйзамын көчүрүп алып, 57-жылдан бери соода энергия палатасын иштетип келип жатат. Жамаат негизинде, ишеним негизинде, өкмөткө өнөк төш болуп, бири-бирине кол кабыш кылып, экономикасын өнүктүрүп жатат. Демек, биз сиздерге ошону сунуштап атабыз. Демократиялык жол менен, ошо ичиндеги өзүнүн шайлоосу болот, өзүнүн комитеттери иштейт. Эч кандай тоскоолдук эч кимге эркиндигинен ажыратуу деген негиз дагы, сөз дагы, андай ниет дагы жок. Бул биз өзүбүзгө керек, урматтуу ишкер. Баарыбыз биригип, бир чоң, күчтүү жамаат болсок, ошондо өзүбүздү өзүбүз коргой алабыз, ошондо гана өзүбүзгө өзүбүз тейлөө өткөрө алабыз, ошондо гана биз экспортко чыга алабыз.